Assalamu alaikum жалпы мекендештер, амансыздар. Сіздер менен кайрадан эле Москва бар. Аккеме студиясында жаңалыктар, кабарлар жана окуялар менен саламатсыздарбы. Иш күнүңүздөр ийгиликтүү, берекелүү, жакшы улансын. Москвада маанилүү кабарлар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып, бизди колдоп кетиңиздер. Россиянын тергөө комитетинин төрагасы Александр Бастрыкин миграция тармагындагы кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча ыкчам кеңешме өткөрдү. Мигранттардын кылмыштуулук статистикасы боюнча айрым маалыматтар тергөө комитетинин жетекчилигине келтирилди. Ситуация в этой среде по-прежнему остается напряженной. За 4 месяца этого года мигрантами совершено значительное число преступных деяний, а именно 14 070 преступлений. На 40% увеличилось число изнасилований, совершенных мигрантами. На 13% возросло количество тяжких деяний приезжих. Совершено более 3000 преступных деяний в сфере оборота наркотиков. За 4 месяца текущего года на четверть увеличилось количество направленных в суд уголовных дел в отношении иностранных граждан. По таким делам в ходе следствия возмещено более 600 миллионов рублей. Кроме того, наложен арест на имущество стоимостью 475,5 миллионов рублей. Вот также нужно реагировать на все сообщения в интернете. Сейчас очень много сообщений по Москве. Надо оперативно реагировать, возбуждать дела и, конечно, продолжать работу по должностным лицам МВД, которые способствуют незаконной миграции. Уважаемые коллеги, я всех призываю обратить внимание на эту проблему. Она характерна для многих регионов, но мы не можем сегодня все регионы заслушать. Но, повторяю, будем периодически к этой теме возвращаться. Үстүбүздөгү жылдын 4 айында чет элдик жарандарга карата сотко жиберилген кылмыш иштеринин саны 4төн 1-ине көбөйдү. Ошол эле учурда мигранттарга болгон рейдтер күчөп, бардык жерде азыр учурда рейд жүрүүдө. Кече эле Москванын көп жерлерине рейд учурунда көптөгөн биздин мекендештер кармалды жана текшерилип, толугу менен мыйзам түрүндө баары жоопко тартылды. Ошондуктан ушул маалыматты тууган уруктарга, группаларга бөлүшүп коюңуздар. Негизи азыр рейдтер өтө көбөйүүдө. Маалымат болсун, өзүңүздөрдү этият кылып, документтерди тактап жүрүңүздөр. Клиника Асмед жана үй бүлөлүк клиника. Клиникада терапевт, гинеколог, уролог, кардиолог, хирург, гастроэнтеролог, лор, дерматовенеролог, невропатолог, стоматолог жана педиатр кабыл алат. Ошондой эле лаборатордук анализдердин бардык түрүн тапшыра аласыз. Дарыгерлер бейтаптарды текшерүүдө. Жаңы акыркы үлгүдөгү эксперттик УЗИ колдонушат. Бардык адистер жогорку билимге ээ жана өз кызматтарында 10 жылдан ашуун эмгектенип келишет. Ошого карабай, баалары сиздин капчыгыңызга төп келет. Толук дарегибиз Москва шаары, метродон 1 мүнөттүк жол. Метро Фанвизинская, улица Милошенкова 3К1. Байланыш номеру +7 915 227 0005. Метро Тушинская, проезд Стратонавтов көчөсү 9. Байланыш номеру +7 925 088 02 02. Урматтуу шоферлор, сиздерге бир маалымат. Кече күнү түнү Москванын Леонозово районунда белгисиз бир адам машиналарга, бир нече машинага бензин чачып, өрттөп жиберген. Учурда ошол өрттөгөн киши изделүүдө. Урматтуу мекендештер, шоферлор, айрыкча машиналарды койгондо да этияттап, жакшы жерлерге коюңуздар. Маалымат менен бөлүшүп коюңуз. Өткөндө ажатканада табылган чоң жыландын ээси табылды. И надолго вы с ним к нам приехали сюда? Вас вызвали, что ли? Надолго приехали, да, вы здесь? Все, поехали. По соседству. Здесь живу. Постоянно? Да. Можно я сфотографирую? Я никуда не пойдет. Ну, не знаю. Я всю квартиру перевернула. Все хорошо. Ал эми Кыргызстанга машина барбы дегендер, жумуш, халтура, подработка, квартира издеп жүрсөңүздөр, баягы эле Береке элге жарайт кереке. Bereke.ru сайты же Google Play'ден Bereke.ru тиркемесин көчүрүп алыңыз, дайым телефондо болсун. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, каналды колдоп, катталып, тууган уруктар менен бөлүшүүнү унутпаңыздар. Башкысы настроенияны бузбайын десеңиздер, мыйзамдарды сактап, документти тактап жүрүңүздөр, регистрациянын сурогунда карап коюңуздар. Бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылыңыздар, жигиттер жардам берет. Ал эми жаңы келген мекендештерибиз 8929 975 89
79 номерине WhatsApp'tan жазыңыз. Тапқаныңыздарға береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык, ар бирибиз ата мекенибизге сыныман жетели, аман жүрүңүздөр. Москвада мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Москвардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.